Саламатсызбы мекендешим. Бүгүн мен сизге шаардыктар үчүн өтө маанилүү болгон, бирок ошол эле учурда анча деле маани бербеген бир мекеме жөнүндө айтып берейин деп атам. СССР жаңы тараган жылдары приватизация дегендин пайдасын ошол кездеги алдым жуттум акылдуу чиновниктер көрүп, мамлекеттин баалуу мүлктөрүн өздөрүнө менчиктештирип алып, балдарына калтырган. Фамилиясын айтсак, миңдеп саналат. Бул ачуу чындык. Биздин муун андан да мындан да кеч калып, каймактан калган көк сүткө чоңойгон муун экенбиз. Буларды эмнеге айтканымды азыр түшүнөсүз. 1973 жылы СССР учурунда ошол кездеги коммуналдык турак жай министрлигинин алдында жалпы республика боюнча кабаттуу үйлөр менен мекемелердин лифттерин тейлөө, оңдоп түзөө жана тетиктерин өндүрүү боюнча жалгыз ишкана түзүлөт. Кыргызстан эгемендикти алгандан көп өтпөй эле 1994-97 жылдары Кыргыз Лифтес деген 2 ОАО ачык акционердик коому пайда болот. Бул тармактын каймагын ушулар шыпырып кетишкен. Бирок мен бүгүн сизге Бишкек мэриясынын алдында 2009 жылы негизделген муниципалдык Горлифт деген мекеменин ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берейин деп атам. Тигилер кое эч кимге баш ийбеген менчик ишканалар. Эмесе сөз башынан болсун. Лифт деген жүргүнчүлөрдү ташый турган коомдук транспорттон бир түр эмеспи? Айырмасы көчөдө эмес, бийик имараттын ичинде адамдарды ылдыйдан жогорудан төмөн ташый турган, айрыкча шаардыктардын жашоосунда абдан мааниси чоң транспорттун бир түрү. Мына ушуларды тескей турган Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мекеме бар. Мы находимся по своему статусу самостоятельное предприятие, статус муниципальное предприятие. Основная задача, конечно, обслуживание и содержание муниципальных лифтов. Горлифттин карамагында жалпы 23179 абонент бар. Шаар боюнча 294 үй. Лифттин саны 1007, анын 733 муниципалдык, 274 менчик болуп эсептелинет. Эми муниципалдык менен менчиктин айырмасы эмнеде экенинен баштайлы. Муну түшүндүрүш үчүн көп деле акылдын кереги жок. Бул Горлифтке караган муниципалдык лифттин колдонуучулары жашаган үй. Сиз көрүп турган 16 кабат үйдө көп улуттун өкүлдөрү, ар кандай социалдык катмардагы мекендештерибиз жашайт. Карысы бар, жашы бар дегендей. Жашоочулардын арасында бир айдан бери жерге түшелектери да бар экен. Себеби лифт 3 айдан бери иштебейт жана жөө түшүүгө, ден соолугу жол бербейт. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Диспетчерская, да? Ну, говорите. 8/1 дом. Лифт не работает? Мы там не работаем, вы звоните. Почему? Ну, потому. Эмнеге экенин дагы айткан жок. Мы там не работаем дейт. Неге десек, ошого деген жооп болду. Лифти 2014 жылы биздин заявка менен титулга включать этилип, ошол убакта 4,5 миллион акчаны мэрия карап берген. Модернизацияга чейин собственник жителдер кол коюп бергенбиз. Макул, биз алабыз, собственник алабыз. Эгерде жаңы коюп бергенден кийин деп. Лифттер токтоп жүрбөй калат, ичинде болсо элдер бат-бат эле баягы ичинде калып калышат, чыга албай калышат, ушундай болуп калды. Алгач Горлифтке жооп алгана барсам, жетекчиси оору ишке чыкпай атканын айтышты. Кире беришинде ишкананын башкы инженери олтурган экен. Кыскасы, экөөбүз тил табыша алган жокпуз. Мага караманча жооп берүүдөн баш тартты. Мне никто ничего не давал разрешения по вашему интервью. Поэтому мэрия, у нас порядок такой, мэрия должна разрешение дать. Вопросы какие? Я сразу говорю, какие там вопросы? Пока не уходите, ладно? Айла жок мэриянын өзүнө барып, уруксаат алып кайра келдим. Ошондо дагы суроолорумду алдын ала билип туруп, анан гана жооп берерин айтты. Мен бардыгына макул болдум. Ага жаккан суроолордон баштоого туура келди. Почему? Потому что у нас проверки идут. СНБ по 16-этажке. Поэтому пока что встречи были на уровне мэра, вице-мэров, акимов, замакимов. Нет, давайте вот так сделаем, Эльпаке. Это политический вопрос. Я вам задам вопрос. Вы сами отвечаете, не отвечаете, пропускаете. Хорошо? Договорились? Хорошо. Правильно? Вот так и правильно. Все, ребят, ладно. Сами скажете, давайте дальше. Я дам следующий вопрос. Мы им бесплатно поставили за счет городского бюджета, запустили их. Дальше их обязательства, они должны принять их в собственность. И оформить договор на техническое обслуживание. То есть они должны стать владельцами и потом заключить договор с любой, с кем угодно, с любой организацией. На выбор. Тут даже дали, именно указано, что ТСЖ вправе выбрать себе организацию на техобслуживание. А почему жители не принимают? Они хотят еще 25 лет покататься за счет бюджета. То есть
Порядок был такой. Они сейчас должны были принять в собственность. Через 25 лет, когда лифт износится и его нельзя будет уже эксплуатировать, они уже за свой счет должны купить и поставить лифт. Они захотели еще раз бесплатно 25 лет прокататься. Мейлі государство бөліп берді ақчаны. А государство деген нормальный жақшынақай уж 65 000 долларға уж 16 этаж болса, жақшынақай лифтті қойғыла да берді да. А неге бізге ушындай лифтті қойып береді? Бұл уже 5 жыл болбойлы, бұл стройдан шықты. Гарантиясы бұл 25 жыл дейді. 25 жылға жетпейлі стройдан шығатпай бұл лифтті. Она ведет мошенническую политику. Всех отговаривает, всех изворачивает информацию, переворачивает и преподносит им совсем другом этом домком. Но он на день останавливается по 3 раза. Лифтер это подтверждает. Она говорит, я без конца бегаю, то сама что-то она может сделать, то механика вызывает. Прямо я сама лично подошла и показала вот так вот. Говорю, смотрите, вот шатается стенка, шатается тоненькая, как консервная банка. Нет, это все допустимо. Это все нормально. Да ненормально, это у нас тот лифт был намного в 100 раз лучше. И пол тонкий, железка внизу тонкая. Идешь и боишься это, думаешь, что ты вдруг проржавеет и все, и улетишь туда. Лифты рабочие, за исключением что вандализмом, они вот прям в начале один лифт они выломали. Сами. Застрял кто-то, взял, выломал среди ночи. Вообще этот интересный дом, он своеобразный. Там раньше весь дом представлялся какой-то публичный дом весь. Одни какие-то были ночные эти. Да, они сдавались по часовой квартиры, лифты ломались. Потом весь дом из себя представлял склад на Ортосайский рынок. Грузовой лифт, который там был старый, советский, он был выломан еще давно, даже 25 лет не успел отработать, а он был выломан. Мо грузовой лифттің жанында тұрасыз, мына грузовойды морекинедағы, мына мо обрамлениеға да біз өзіміз ақша чоғылтып шығарғамыз. Бұл жығаштан әлі ұрып қойған. А мұны болса, мо жер мындай. Көрдің бе, ешік мындайлы ашылады, бұл кичинекей кичирейтіп қойған мұны. Грузовойдың размер емес бұлчу. Жашоочулардын айтымында 2010 жылдан бери карай эле Бишкек шаардык мэриясына 2 лифттин эскилиги жеткендигине байланыштуу жаңылап берүүсүн өтүнүп бир нече жолу арыз менен кайрылышкан. Бул лифттердин орнотулганына бери жагы 40 жыл болуптур. Анан эле Кудай жалгап Бишкек мэриясы макул болуп шаардык бюджеттен акча бөлөт. 2014 жылы заказчик катары капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн тендерде Горлифт утулат. Лифт өзүбүздө өндүрүлбөгөндөн кийин башка мамлекеттерден сатып алабыз да. Бул жолкусунда тендерди утуп алган гемподрядчик болгон Горлифт Өзбекстандын Лифт Групп деген компаниясы менен лифт сатып алуу боюнча келишим түзөт. Бул документти 2015 жылдын октябрь айында $35 000, экинчи жолу ушул эле жылдын февраль айында $25 000, 3 айдан кийин дагы $5 000 Өзбекстандын Лифт Групп компаниясынын жеке эсебине которуп бергенин көрүүгө болот. Ошондо жалпы $65 000 которгон болуп атпайбы? Келишим 2 лифт жана кошумча тетиктери үчүн деп жалпы $69 963 түзүлгөн экен. 50% алдын ала төлөнүп, калган 50% заказ кылган тетиктердин баары келгенден кийин төлөнмөк. Бул стандарттык келишимде көрсөтүлүүчү талаптарда. Бирок эмнегедир өзбекстандык компания келишимди бузуп, тетиктерди толук жөнөтүүдөн баш тартышат. Болгондо дагы акчасынын 90%-ын алып койгон болушат. Горлифт Тышкы иштер министрлиги аркылуу маселени чечүү үчүн дагы аракет кылган жайы бар. Ортодо 2 мамлекеттин элчилери дагы кийлигишкен. Кыскасы, алданып калганын сезген Горлифт үйдүн жашоочулары менен заказчик болгон УКСтин кысымынан коркуп, чампалап бүтүрүүнүн аракетин көрөт. Эки тараптын араздашуусунун айынан лифттери 3 айдан бери иштебей турат. Айрыкча 5-кабаттан жогору жашаган кары-картаңдар, боюнда бар аял заты, же кичинекей бөбөктөр балким майып болуп калса кантип экен дедим. Ооруганды кой, соо киши деле 16-кабатка өзүн өзү көтөрүп чыгуусу оңойго турбайт экен. Машина отделдеп кот. Ошол лифттердин мотору жана башка агрегаттары ошол деген 16-кабатта экен. Биз азыр 16-кабатка бартабыз. 9га эми жеттикпи? Бул жака Горлифттин атайын уруксааты менен гана кое берет эмеспи. Бул иштебей турган лифттин шахтасы. Эме, нагрёз, я? Лифтер Ташкентский лифт болду. Нагрёз эмеспи? Белорус эмеспи? Ташкентский, Ташкентский.
Көрсө лифттин Ташкенттен келбей калган тетиктерин толуктап, лифтти жүргүзүш үчүн Бишкек лифт кийинчерээк Белоруссиядагы Могилевскийден сатып алышкан же буга чейин модернизация болгон лифттердин эски эле моторун алып келип коюшкан. Булардын складында ушуга окшогон лифттин 30-40 жылдан берки тетиктери үйүлүп жатат. Тендер өткөрүп, жаңы лифт орнотулмуш болгону менен кабинасы эле алмашат экен. Алмашканда дагы жаратылуусун койбойт. Эч кандай шарты жок, калдыраган калайдан жасалган арзан кабина. Көрдүңүзбү? Мотор башка, аппараты башка, кабинасы башка. Анан кантип бузулбайт? Анан ушуга кантип 25 жылдык кепилдик берүүгө болот? Ушуга окшогон былыктары көп үчүн алып эмес, берип көнүшкөн да. Башкы бухгалтери биринчи жолу пара берип атып кармалды дейсизби? Связь с диспетчером никогда не было. Там ситуация такая, лифт поставили, он соответствует всем правилам, требованиям безопасности соответствует. Каждую замену лифтов, капитальный ремонт. А там был капитальный ремонт? Нет, замена лифтов. Замена лифтов. Я имею в виду, вот здесь написано капитальный ремонт или модернизация. Значит, это касается вопросов капитального ремонта и модернизации. Баа саясатына кайта турган болсок, силер сатып алган 8 остановкалык 400 килограммга чейинки лифттин бир даанасы, болгондо дагы бүгүнкү күндөгү лифттердин эң арзаны болгон Могилевскийдин лифттерин 18-20 миң долларга алып келип орнотуп атасыңар. Мен интернет аркылуу заводтун өзүнө кайрылганымда мынабул бааны беришти. 617 миң рубль. Долларга которгондо 7500 доллардын тегереги экен. Анан бул жактан монтаж, демонтаж, пуск канча болоорун дагы билдик. Алло. Алло. Да. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге бир эме боюнча чалып аттым элем, биз лифт боюнча. Эмне лифт? Лифт. Жок, лифт коюш керек, жаңы лифт, Могилевский лифт. Монтаж. Демонтаж барбы, жокпу? 350 килограммдык лифт, 8 остановка. Ошону демонтаж, монтаж, запуск. Демонтаж бар, а? Ооба. Канча болот? 8 остановка. Комплектующийлери дайынбы? Комплект болуп келгенби лифт? Ооба. Бардыгы бар, а? Ооба. 8 остановка. Так. Жарым, каналатка 3. 3 миң доллардын тегереги болот. 3 миң? Көрөбүз, сүйлөшөбүз. Эгер бардыгы дайын работасын карайбыз да. 2,5 минимум да. Хорошо. Анда мен сизге дагы кайрылам. Ошондо Могилевскийдин бир лифтин алып келип орноткону менен жалпы баасы ашып кетсе 10.500 доллар болот экен. Силер 2 эсе жогору баада сатып алып, 2 эсе кымбат орнотуп атпайсыңарбы? Дагы башка лифт менен иштеген жеке компаниялардан сурасак, ушундай эле 8 остановкалык лифти демонтаж, монтаж, запуску менен Кореянын, Кытайдын эң жогорку сапаттагы лифттерин 15-16 миң долларга орнотушат экен. Урматтуу мекендешим, эми сапатын өзүңүз деле салыштырып көрүңүз. Сиз деле Союз учурундагы үй менен азыркы үйлөрдүн лифттерине түшүп жүрөт болушуңуз керек. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Белоруссиянын Могилевский Москвич болсо, Турция, Корея же Кытайдын лифттери Мерседестей эле. Силер 7 миң турган Москвичти 20 миң долларга сатып алып атпайсыңарбы? Эмне, мамлекеттин акчасы асмандан жаап атабы? Салыктан чогулган акча эмеспи? Деген киши жок Горлифтке. Бул боюнча кийинчерээк айтып берем. Экинчиден, Белоруссияда өндүрүлгөн Могилевский деген лифти эмнеге мынча жакшы көрөсүңөр? Же мэриядагы однолюбпу? Жолдун баарын чайнара отко салдыргандай эле Горлифт дагы өз өткөргөн тендердин көбүн башка бир дагы компания катыша албай тургандай кылып, техникалык мүнөздөмөсү менен талаптарынын баарын Могилевскийге ылайыктап коюшат экен. Мы сегодня для бюджетного варианта покупаем в основном Могилев Лифтмаш. Это Беларусь. Да, по странам СНГ у них цена и качество, по цене они дешевле, чем все по странам СНГ, даже безопаснее. Некоторые турецкие лифты, некоторые те же корейские лифты не соответствуют требованиям безопасности, утвержденных правил Кыргызской Республики. Направляющий рельсалардан чыгып аткан үн.
Бул негизи биз эмес, килтейген Россия бүгүнкү күнгө чейин Турция, Кытай, Түштүк Кореянын лифттерин колдонушат. Эмнеге алар жанындагы таможенный союзда мүчөлүк кылган Белоруссияныкын жакын жолотпойт? Себеби сапатта да. Жашоочулар колдонгонду билбейт, квартиранттар талкалайт дейсиз. Анда киши тынбаган соода түйүндөрү менен офистердеги чоочун эле кишилер каттаган лифттер эмнеге талкаланбайт, бузулбайт? Мына караңыздар, бүгүнкү чейин потологунда светтери, ичинде кондиционери менен экен, иштеши өтө жумшак, көтөрүлүп баратканыңда, түшүп келатканыңдагы билинбейт экен. Орусча айтканда удобствонун бардыгы бар да. Ушундай лифттерди эмне үчүн деп атабыз? Горлифт койбойт. Эмнеге силердин Могилевскийиңер бир жылдан кийин эле калдырап-шалдырап калат? Же муниципалдык лифти колдонгондорго боло береби? Же мындай үйдүн жашоочулары жаркыраган лифтке татыктуу эмес дейсиздерби? Ушул жерде Горлифтин дагы бир объектисин айта кетейин. Бишкек Горлифт 2020 жылы былтыр Фучик 15-те жайгашкан номер 1 үй бүлөлүк медицина борборуна дагы 1000 килограммга чейинки 3 остановкалык лифт коюшкан. Лифттин абалын сүрөттөштүндө эле кереги жокко дейм. Көрүп эле түшүнүүгө болот. Мына бул апа көзүн албай, эки жака жылбай ушул жерде кадалып лифтти кайтарып отурат экен. Ошол анан кийин мен 2 жылдан иштедим, ушинтип ошо иштеп атпайбы ягыз. Кой. Канча килограммдык лифт? 320 болот. 4 киши менен кирип отурабыз. 320. 5-өдөн киргенде ват эле өтүп атат. Ошон үчүн мына мотор жакшы эмес, моторду котош керек деп атам. Ана силер эмнеге жасап жүрөсүңөр? Мен бузулуп калса эмне болот булар? Киши түшкөндө. Аны мен чыгарабыз да, мен иштеп отурбайм. Чыгарабыз, жасайбыз, механик чакырабыз, ушинтип атып эски лифт да. Жаңыртасыңар эмне? Эмнеге текшерип жатасыңар? Жок, бул жаңа коюлган лифт да өзү. Качан коюлду жаңы? Билбейм, мен 2 жыл иштедим, былтыр иштедим, 1 жыл иштеп атам. Мен эски Бул качан коюлганын билбейсизби сиз? билбейм, Советский Союзда айтышты. Анан кийин ремонт болду, билбейм. Аны чоңдор билет да, мен кайдан билем. Мына 3 бастын 4 иштебейт, туурабы? Жок, 4 иштейт, кнопкалар иштебейт да. Азыр кандай кылам эми? Азыр кайсы барасың? 3. Могилев лифтмаш. Грузоподъемность 450 деп коюптур. 300 канча килограмм дедиңиз бул? 320 да. 450 деп жазылып турат го. 450 болсо 450 4 эле адам кирип атпайбы мынакей. Келишимде бул жакка 1000 килограммга чейинки грузовой лифт коюлушу керек болчу. Экинчиден баасы асман чапчыйт. 2.479.209 сом. Бул Могилевский деген бир даана лифттин гана баасы. Долларга которсок 29.000 болду. Мындан сырткары орнотуп иштетип бергенине өзүнчө 253.504 сом акча бөлүнгөн. Ошондо өлөсөлүү адам өмүрүнө коркунуч жараткан лифти булар 32.149 долларга орноткон болуп атышат. Ишенбейин десең, документтери ырастап турат. Үчүнчүдөн, гемподрядчик Горлифт, технадзордагы Горлифт. Мына өзү жасаган ишти өзү өткөрүп алып эле жыргай берет экен деген сөз ушул. Булардан сырткары шаар боюнча Горлифтке караган 294 үйдү четинен кыдырып көрүңүз. Бардыгында бирдей көйгөй. Техникалык мүнөздөмөсүн кой, сыртынан эле кимдин иши, кимдин лифт экенин билип коюуга болот. Негизи лифт колдонуучулар турак жайдын квадрат метрине 3 сомдон абоненттик төлөм төлөшөт. Мисалы, 2 бөлмөлүү 67 квадрат батирдин ээси айына болжол менен 200-300 сомдун тегерегинде Горлифтке абонплата төлөйт. Горлифттин карамагында жалпы 23.179 абонент бар. Ар бир абонент 200 эле сомдон төлөсө 4.635.800 сом айына Горлифттин бухгалтериясына түшөт. Эгер муну 1 жылга көбөйтсөк 55.629.600 сом болот экен. Горлифт үйдүн лифттерин жыл сайын эле жаңырта бербейт да. Бүгүнкү күндө коюлуп аткан лифттердин эң жогорку баасы комплектациясы менен демонтаж, монтаж, пуск деп коюшат. Баарын кошкондо 8 остановкага, башкача айтканда 9 кабаттуу үйгө коюлуучу 600 килограммдык лифти 800-900 миң сомго 1 жылдык кепилдиги менен орнотуп коюуга болот экен. Демек Горлифт 55 дебей эле коеюн, жылына тапкан 50 миллион сомго жыл сайын эң жогорку сапаттагы 91 даана лифти коюп турууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок ошого карабай муниципалдык мекемеге караган үйлөрдүн көбүнүн лифти 40-50 жылдан бери алмашкан эмес. Булар ашып кетсе капиталдык ремонт кылышат. Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн тендерди көбүн эсе Горлифт утуп алат. Бирок эмнегедир булар эч качан жаңы лифт коюшпайт. Эски тетиктерин эле алмаштырып коюшат. Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердин эч качан өнүкпөшүнө дагы бир жолу ынандым. Коррупциялык схема чийлешип кеткен.
Бул кадимкидей эле система катары иштейт. Булар кылмыш кылып атабыз, күнөөлүүбүз деп өздөрүн эсептешпейт. Себеби буга система күнөөлүү. Баса, анан дагы. У нас насчитывается 54 диспетчерских пункта по городу Бишкек. Көрсө, СССР учурунан бери карай эле ар бир үйдө болбосо дагы 2-3 үйдүн башын бириктирген бир бөлмөлүү үй горлифтин балансында турат экен. Булар аны диспетчерский деп колдонушат. Бирок биздин укканыбызга караганда кадимкидей эле квартирага муктаж болгон үй бүлөгө ижарага беришет деп уктук. Муну териштирүүгө убактым да, мүмкүнчүлүгүм да болгон жок. Тийиштүү орган өздөрү териштирип алар. Берүүмдүн соңунда тыйындын экинчи тарабындагы айта кетейин. Биз көрсө дагы деле социализмден кетилек экенбиз. Приватизация болбогон үй калган жокты шаарда. Үйлөрү менчик, бирок колдонгон лифтери менчик эмес. Анда мынча болду, жер үйдө жашаган шаардыктардын деле дарбазасын коюп, сынып калса оңдотуп, түзөтүп бербейсиңерби? Эмне үчүн көп кабаттуу үйдө жашагандардын лифтин мамлекеттик мекеме жаңыртып же оңдоп бериши керек? Эмнеге шаардыктар төлөгөн салыктын эсебинде горлифте 300дөн ашык адам айлык алып отурат? Менин оюмча горлифтке окшогон мекеменин биз жашап аткан доорго кайнаса гана кошулбайт. Өнүгүү багытыбыз капиталисттик экономикалык модель. Эркин базар шарттарына таянабыз. Биз жашап аткан доор маалыматтык доор. Бирок эмнегедир дагы деле кыймылыбыз социализм. Өнүкпөй атканыбыздын дагы бир себеби эскиден жаңыга же жаңыдан эскиге өтпөгөнүбүз. Ушуга окшогон бирин-бири кайталаган экономикага пайдасын эмес, зыянын көбүрөөк тийгизген мекемелердин бүгүнкү күнгө чейин жашап атканында. Бүгүн мен Бишкектеги эле бир мекемени айттым. А Кыргызстанда канча шаар бар?